Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Бүгүнкү сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Мандайларыңар жакшыбы? Ооба. Анда эмесе бүгүн силер менен жаңы тема өтөбүз. Мурунку ааламыбыздын көзгө көрүнбөгөн ааламдын уландысын өтөбүз. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз клеткадан организмге чейин деген теманы силер менен бүгүн жаңы ачылыштарды жасоо менен биргеликте өтөбүз. Сабактын максаты окуучулар тирүү организмдердин түзүлүш деңгээлдерин ирети менен билишет. Ар бир баскычтын кызматын жана алардын ортосундагы байланышты илимий тил менен түшүндүрө бере алышат. Логикалык ой жүгүртүүсүн жана салыштыруу жөндөмдөрү өсөт. Санариптик куралдар, түрдүү платформалар аркылуу маалыматты өз алдынча табууга машыгышат. Тарбия берүүчүлүк максатым тиричиликтин татаал түзүлүшүнө суктануу менен бирге өз ден соолугуна кам көрүүгө жана жаратылышты коргоого тарбияланышат. Топто иштөөдө бири-бирин угуу жана жоопкерчилик алуу сапаттарын калыптанат. Балдар, мээңерди ойготуп алуу максатында мен силерге көнүк аткаргым келип атат. Даяр болсоңар, колуңарды 2 жана 3 кылгыла. Тездик менен муну алмаштырабыз. Бул жакта 2, бул жакта 3 кылабыз. DJ Corban. Feet for life. 2, 3. Мыктысыңар акылдууларым. 3, 2. Азаматсыңар. Эми кийинки көнүгүбүз колду чабабыз. Бул жакта 4 кылабыз, кол чабабыз 5 кылабыз. 5, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4. Мыктысыңар ийгиликтүүлөр. 5, 4, 4, 5, 5, 4. Азаматсыңар. Көк түстү тандаган окуучулар А. Акылдуулар командасы. Кызыл түстү тандаган окуучулар Б. Билимдүүлөр командасы. Акылдуулар командасы жана билимдүүлөр командасы өз ордубузга жайгашып алабыз. Бул кутучада бүгүнкү сабакка тиешелүү болгон баалуу азыктары бар. Эң жакшы жооп берген окуучу алма алат. Жакшы орто жооп бергендер курмага ээ болот. Ал эми дагы да өз үстүндө иштеп, кайталап окуй турган окуучу баштын иштөөсүн жакшырта турган жаңгакты алып кетет. Доктор 7-А класстын окуучуларына кат ачабызбы? Ооба. Катты ачканда тапшырма бар, даярсыңарбы? Ооба. Жооп бере албай калбайсыңарбы? Жок. Баарыңардын окууңарга ийгилик каалайм. Менин да атымды атап, жасаган эмгегимди атасаңар кубанып калмакмын. Менин изилдөөм генетика илимине жол ачкан. Тапкылачы клеткадагы ачылышымды. Бул кимге? Ким жооп берет? Даниэль. Антуан Левен бук 1682 клетканын бетинде кездемеге окшош талчаларды көрүп, изилдеп отуруп кан деген терминди илимге мен киргизгем. Атымды ким тапса да билимин өркүндөй берсин. Кана ким жооп берет? Арсен. Мия күрөө эжеке. Туура айтасың, бул күрөө болчу. Силер мыкты жооп берип жатасыңар. Эми мен тууралуу маалыматты айткылачы. Мени тааныдыңарбы? Бул кайсы окумуштуу, ким айтат? Сумая. Эжеке, бул Роберт Браун ядрону негиздеп ачкан. Азаматсыңар. Эң жакшы туура жооп бердиң. Жакшы жооп берген окуучулар алмаларыбызды алабыз. Силер менен үйгө тапшырма боюнча мен дагы текшергим келип турат. Дал келтирүү, органдардын дал келтирүү боюнча бул жерде таблица берилген. Кимдер чыгат? Аны эмесе баштадык. Фатимадан баштайлы. Бул жактан Алия. Сен мыктысың, Сезимай. Туура жооп бердиң. Тамак сиңирүүгө тамакты майдалап, азык заттарды канга өтүүсүн камсыз кылат. Жооп деп атат. Арсен, кийинки окуучу.
Азаматсың? Туура дейт. Силерге азыр мен аркан тарттырып, билимдин арканын тарттыргым келип турат. Аркан тартмайын оюнун билесиңерби? Эмне кылат? Тартышат, мында билимдин арканын тартасыңар. Азыр даяр болсоңор, көк түстүүлөр көк жактагы суроолорго жооп бересиңер, кызыл түстүүлөр кызыл жактагы суроолорго жооп бересиңер. Даяр болсоңор баштадык. Чык, эки командадан тең. Бат-баттан кана. Gel tur. Kana çamdayбыз. Улуу органы, кулак. Өсүмдүктөргө бекемдик берген ткан. Жабуучу, жок. Тукум куучу маалыматтар. Ядроодо. Kana Daniel бол. Ким кокчу? Арсен? Бас. Kana çamdayбыз. Бол. Kana. Дагы. Çamdayбыз, çamda. Çamdagıla bola komanda. Жардам беребиз. Команда жардам беребиз. Ой жүгүртүүгө. Азаматсыңар, бул команда жеңилге ээ болду. 2025-26 окуу жылдарынын эң негизги талабы бул STEM багытында окуу болуп жатат балдар. Бүгүнкү сабагыбыз клеткадан организмге чейинки деген теманы STEM багытына байланыштырабыз. Азыр силер менен мына карагыла балдар. Бир эле клеткадан ткан пайда болот. Окшош клеткалардын жыйындысы ткан деп аталат. Ткандар биригип отуруп, окшош ткандар биригип отуруп, орган, кайсы бир орган пайда болушу мүмкүн. Кала, өпкө, бөйрөк, боор, жүрөк, мээ деген бардыгы өзүнө тиешелүү гана ткандарга ээ болот экен. Органдар биригип отуруп, органдар системасын пайда кылат. Органдар системасы бүтүндөй бир организмди түзөт экен балдар. Азыр силер алдыңарда коюлган A3 форматындагы листтерге STEMдин 4 багыты боюнча өзүңөрдүн ойлоруңарды жазасыңар. Илим тобу, илимде клетканын, органдардын эмне кереги бар? Технология тобу, экинчи топ, технологияда эмне кереги бар? Инженерлер тобу, үчүнчү топ, эмне кереги бар инженерияда? Математиктер 4-чү топ, эмне кереги бар экен математикада? Клетканын, органдардын кандай тиешеси бар экен? Аныктайсыңар. Баштагыла. Туруктуу микропрепараттарды ойлоп табууда керек болот. Ар кандай вакциналарды ойлоп табууда бизге керек болот билимди. Эксперимент жасоодо. Эксперимент жасап экен азаматсыңар. Мен ички өзүнчө ийим ачтык. Жылуу суу менен дрожжду аралаштырып, биз шардын үстүнө алып койдук. Шар ошондой газ менен толтуруп үйлөп. Бул жерге эмне салдың? Бул жерге сууга биз ачыткы менен дрожж калп аралаштырып, биз газды чыгарып алдык. Азаматсыңар сен. Көрдүңөрбү балдар? Ачыткыдан көмүр кышкыл газы бөлүнүп чыгып, шар өзүнөн өзү үйлөнүп жатат. Азаматсыңар, кол жабыңыз. Билим тобу жооп берди. Технология тобун көрөбүз, кана? Эжеке биз технологиядан бир органдан паспорт жасоону. Ой, азаматсыңар, бир органга паспорт жасоону сунуштап жатышат. Кандай болот экен органдын паспорту? Технология инженерлер коддорду, маалымат технологиялар биз органды жүрөк органын алдык. Жүрөк деп атадык, Жүрөк деп атадык. Ал кан айлануу системасына болот экен. Паспорттун органы жүрөк, кайсы системада? Ал кан айлануу системасында негизги кызматы кан жеткирүү,
кошуналары вена, артерия, өпкө болуп саналат. Ой, азаматсыңар. Биз инженер катары колдун формасын кыймылга келтирдик. Ай, азаматсыңар. Кана китап көргүлөчү. Азаматсыңар. Эжеке биз STEM багыты боюнча жүрөк согууну сунуштадык. Жүрөк согуу. Математикада аябай жакшы экен, а? Кана пульсуңар текшергилечи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 боюнча эжеке 70 жолу согот экен. Азаматсың. Даниэль тез жолу 10 жолу отуруп турчу. Кана кончо болдур. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азаматсың. Кана. Эжеке Даниэлдин жүрөк согуусу күчөп кетти. Жана кыймыл аракет кылганда жүрөгү тез согуп баштайт экен. Атамды көрдүңөрбү? Кыймыл аракет кылганда жүрөгү ылдам согулат жаса пульсуңар да жогору болот экен, а? Азаматсыңар. STEM багыты боюнча алдыңарда турган листтерге илимде, технологияда, инженерияда, математикада клетканын, органдардын эмне кереги бар экен, кантип иштетет экенбиз жазып баштагыла. Көрүнүктүү, түшүнүктүү кылып, сонун кылып жазгыла. Эки листке жазып бергиле. Кана. Убакыт текке кетирбейбиз. Бул жагына деле жазып. Акылдууларым, STEM багытына байланыштырып презентация жасоого даяр болсоңор, баштагыла. Клетка организмде, STEMде илимге сууга, кычкылтек, туз, кан, темир, көмүр, газ, кислород, негизги пластика. Технологияда электр токко, дизайн, видео тартуу, китеп окуу, идея ойлоп табуу, үрдө, кол өнөрчүлүк, инженерияда буттун механизми, сүрөт тартуу, роботторду жасоодо, математикада пульс өлчөөдө, давление өлчөөдө, минус кошуу бөлүү. Ой, силер мыкты жооп бердиңер, азаматсыңар. Билимдүүлөрүм, силер азыр органдарды сырткы жана ички кылып бөлөсүңөр. Канча мүнөт убакыт керек? 2 мүнөттүн ичинде силер бөлүп коюшуңар керек. Кана баштадык. Жаз, алгач жазасың. Силер бөлүп баштагыла. Жазуунун кереги жок, булар жаңылыштырып койсуңар, Билимдүүлөрүм, органдарды ички жана сырткы деп бөлүп бүткөн болсоңор, презентацияларды жасасаңар болот. Ички органдарга эжеке мээ, жүрөк, өпкө, бөйрөк, ашказандар кирет. Ичегилерибиз, жүрөгүбүз, мээ, азаматсың. Сырткысына. Көз, кулак, мурун, ооз, мээ кирет. Терибиз, буттарыбыз, колдорубуз, чачыбыз кирет экен. Тиш кайсыл бирине кирет? Ичкиге кирет. Кол чабуулар. Ордуңарга отургула. Эжеке, мээдеги нерв импульстары саатына 400 км ылдамдык менен жылат экен. Көз булчуңдары денедеги эң активдүү булчуңдар. Көз суткасында 100 000 жолу кыймылдайт. Бөйрөк суткасына 200 литрге жакын канды чыпкалап, тазалап турат.
Орточо өмүр ичинде жүрөк болжол менен 3 миллиард жолу согот. Боор өзүн өзүн калыбына келтирүүчү жалгыз орган. Эгер анын 70%ын кесип салса, ал кайра өз ордуна келет. Алган билимдериңерди, маалыматтарыңарды бышыктоо максатында ооба жок акыл таймашы оюну менен сабагыбызды улантабыз. Ооба жок оюнубузда иреттүүлүк, тактык, шамдагайлык талап кылынат. Биринчи команда көк түстүү акылдуулар тобунан баштайбыз. Даяр болсоңор, баштадык. Ооба. Азаматсың? Өсімдік клеткасында хлоропласттар болбойт. Жок. Азаматсың? Клетканын ядросы маалыматты сактаган борбор. Ооба. Азаматсың? Нервтаны маалыматты электр импульстары менен өткөрөт. Жок. Адамдын организминде 4 түрлүү тан бар. Ооба. Азаматсың? Жүрөк бир гана булчуктардан турат. Ооба. Тери адамдын денесиндеги эң чоң орган. Ооба. Азаматсың? Клеткадан орган система тура. Ооба. Экинчи команда даярсыңарбы? Ооба. Алга. Бардык организмде көп клеткалуу болушат. Ооба. Атайын. Цитоплазма клетканын ичиндеги сүйүктүк. Ооба. Митохондрия клетканын энергиямен камсыздайт. Ооба. Азаматсың? Кан бирде кызмат Жок. клеткалар толду. Жок. Клетканы дененин кыймылын камсыздайт. Жок. Ашказан тамак синүү системасынын органы Ооба. бир клеткалуу организмдерде орган болот. Ооба. Ооба жок акыл таймашыбыз аягына чыкты. Б. Билимдүүлөр командасы 6-7 эсеби боюнча ийгиликке жетишти. Куттуктайбыз. Азаматсыңар. Биз азыр пияздын челик кабыгын алып алдык. Ай, азаматсыңар. Клетка дубалдары жакшы көрүнүш үчүн суу тамчылаткыла. Жакшы. Суу көп болбой калыш үчүн кичине сордуруп алабыз сууну. Ашыкча сууларда. Азаматсың. Тегиз көрүнүшү үчүн экинчи предметтик айнекче менен үстүн жаап коебуз, а? Микроскопто көрүп баштайбыз. Аябай жакшы. Жарыкты кармап, көрүп баштагыла. Мына балдар, бул убактылуу микропрепарат клеткалардын жыйындысы. Азыр биз туруктуу микропрепарат менен салыштырабыз. Туруктуу микропрепарат өзү аты атап тургандай, туруктуу. Бул фиксирленген микропрепараттар болуп саналат. Боёктор берилгендиктен ар бир клетка бөлүгү бизге даана көрүнүп турганын байкайсыңар балдар. Ал эми жаныбарлардын органдары химиялык зат формальдегидке салып, жабык айнек идиштерде сакталат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.